Жолдош генералдар жана офицерлер, жолдош прапорщиктер жана сержанттар, урматтуу коллегалар, бүгүн сиздерди келе жаткан жаңы 25-жылыбыз менен чын дилимден куттуктайм. Бүтүп бараткан 2024 жылда баарыбыз чогулуп чоң ийгиликтерге жеттик. Көп жетишкендик, бул деген ушу биздин биримдигибиз, бир план менен, бир идея менен келаткан жылдын жыйынтыгы. Көчүрмөн даярдыкта турган аскер бөлүктөрдү, кошумдарды, ошол жердеги өздүк курамдын жетекчиликтердин ылдый жактан баштап, борбордук аппаратка чейин, генералдык штабка чейин, ар бириңердин ушул жердеги салымыңар. Буюрса, быйылкы жылда жетишкендиктердин эң негизгиси 30%га тартип жагынан жылыш бар. Түштүк батыш оперативдик башкармалыкта, ошол региондо биз жаңы ремонттук базаны ачып атабыз. Канча деген техниканы ремонттодук, көчүрмөн сапка койдук. Эң негизгиси биздин иштерибиздин жыйынтыгы бүгүнкү күндө элибиздин тынччылыгы. Чек арабыздагы бир дагы ушул жылы ок атуулар болбой, кагылышуу болбогон. Бул деген куралдуу күчтөрүнүн бүгүнкү күндөгү деңгээли. Ошол жакта түштүк батыш оперативдик региондо биздин күчүбүздүн бар үчүн бүгүнкү күндө ушул жакта тынччылык. Куралдуу күчтөрдүн деңгээли бүгүн көтөрүлгөндүгү. Ошондуктан баарыбызды ушул жетишкендик менен куттуктайм. Келе жаткан 25-жыл бизге дагы чоң алдыбызда маселелер турат. 1-январдан баштап ЖККУнун мүчөлөрүнүн мамлекеттеринин председательствосу бизге өтүп атат, Кыргызстанга. Бул жерден дагы машыгуу өткөзөбүз. Улуу Ата мемлекеттик согуштагы жеңиштин 80 жылдык юбилейдик парад өтөт. Бул дагы эң чоң бүгүнкү күндө алдыбызда турган чоң бир жүк. Ошону баарыбыз татыктуу өткөрүп алышыбыз керек. Андан кийинки 27-28 майда 25 жыл. ОДКБнын коргоо министрлери Кыргызстанга келет. Анын дагы чоң маселелери бар. Алар тосуп алышып, ушул жердеги заседанияны биз бийик сапатта өткөзүшүбүз керек. Көчүрмөн пландык негизинде көп машыгуулар бар. Кыргызстандын ичинде, чет мамлекеттерде. Ошонун баарын мен ишенем, биздин тажрыйбабызга жетет. Биздин ошол жерге максатыбызга жетишибиз керек баарыбыз. Ошондуктан баарыбызды, урматтуу кесиптештер, келе жаткан 25 жаңы жылыбыз менен куттуктайм. Баарыңарга кааларым элибиздеги тынччылык, үй бүлөбүздө бактылуулук, бала-бакырабыздын, ушул үй бүлөбүздүн, бир туугандарыбыздын, ата-энелердин ошолду баары бакубатчылыгы, тынччылыгы ушул каалап кеткен. Баарыңыздарга ден соолук, узун өмүр, 25 жылга жакшы маанай менен, жакшы көңүл менен кадам шилтейбиз деп ишенем. Келе жаткан жаңы 25 жыл менен